17 бөлүм. Дөөт өз үйүндө жашап турганда Натан пайгамбарга: мен кедир жыгачынан салынган үйдө турам. Ал эми теңирден келишим сандыгы чатырдын астында турат деди. Натан дөөткө: жүрөгүңдө эмне болсо, ошонун баарын жаса. Анткени Кудай сени менен деди. Бирок ошол түнү Натанга Кудайдан мындай сөз болду: бар, менин кулум дөөткө айт. Теңир мындай дейт: мен жашай турган үйдү сен курбайсың. Анткени мен Ысрайыл уулдарын алып чыккан күндөн бүгүнкү күнгө чейин үйдө жашаган жокмун. Чатырдан чатырга, турак жайдан турак жайга көчүп жүрдүм. Бүткүл Ысрайыл уулдары менен кайсы гана жерде жүрбөйүн. Менин элим Ысрайылды кайтарууга, өзүм дайындаган Ысрайылдын уруусуна эмне үчүн мага кедирден үй куруп бербейсиңер деп айттым беле. Азыр менин кулум дөөткө Себойот теңир мындай дейт дегин: менин элим Ысрайылга жол башчы болушуң үчүн мен сени койгороодон алгам. Сен кайда барсаң да, баардык жерде сени менен болдум. Сенин алдыңда баардык душмандарыңды кырдым. Сенин атыңды чыгарып, жер үстүндөгү улуу адамдар сыяктуу даңктуу кылдым. Мен өзүмдүн элим Ысрайыл үчүн жер даярдайм. Аны жайгаштырам. Ал өз жеринде бейпил жашайт. Ошондон кийин эч ким анын тынчын албайт. Өз элим Ысрайылга башкаруучуларды койгон күндөн тартып, кара ниет адамдар аларды кысымга алып келишкен. Мындан ары андай болбойт. Мен сенин душмандарыңдын баарын моюн сундурам. Теңир сенин үйүңдү өзү тургузаарын сага кабарлайм. Күнүң бүтүп, ата бабаларың жаткан жайга кеткениңде, сенин ордуңа мен сенин тукумуңду, уулдарыңдын бирин коем. Анын падышачылыгын бекемдейм. Ал мага үй тургузат. Мен анын тагын түбөлүккө бекемдейм. Мен ага ата болом, ал мага уул болот. Сенден мурунку падышаны өз ырайымымдан ажыраткандай, аны өз ырайымымдан ажыратпайм. Мен аны өз үйүмө жана өз падышачылыгыма түбөлүккө коем. Анын тагы түбөлүккө бекем болот. Натан бул сөздөрдүн баардыгын көрүнүштү толугу менен так өзүндөй кылып дөөткө айтып берди. Дөөт падыша келди да теңирдин алдында туруп мындай деди: Кудай теңирим, сен мени ушунча көтөргүдөй мен киммин? Менин тукумум ким? Бирок сенин көзүңө бул да аз көрүндү, Кудайым. Өз кулуңдун тукумунун келечеги жөнүндө айттың. Мени улуу адамдай көрдүң. Кудай теңир, сен өз кулуңду ушунча көкөлөттүң. Сенин алдыңда дөөт дагы эмне дей алат? Сен өз кулуңду билесиң. Теңир, өз жүрөгүңө жаккан өз кулуңа баардык улуулукту көрсөтүш үчүн сен ушул улуу иштерди кылып жатасың. Теңир, өз кулагыбыз менен уккандарыбыз боюнча сага тең келген эч ким жок. Сенден башка Кудай жок. Жер жүзүндө сенин элиң Ысрайылдай эл барбы? Кун төлөп, өзүңө эл кылып алыш үчүн Мисирден куткарган, өз элиңдин алдында элдерди кууп чыгып, өз ысымыңды улуу жана коркунучтуу кылыш үчүн жер үстүндөгү жалгыз ушул элге өзүң келгенсиң. Сен өз элиң Ысрайылды түбөлүккө өзүңдүн элиң кылып алдың. Сен теңир, анын Кудайы болдуң. Ошондуктан эми, о теңир, өзүңдүн кулуң тууралуу жана анын тукуму тууралуу айткан сөзүңдү түбөлүккө бекемде. Өзүң айткандай кыл. Сенин ысымың кылымдарга жашасын, түбөлүккө даңазалансын. Себайот теңир, Ысрайылдын Кудайы, Ысрайылдын үстүндө турган Кудай дешсин. Сенин алдыңда өз кулуң дөөттүн тукуму бекем болсун. Анткени сен менин Кудайым. Өз кулуңа анын үйүн тургузаарын ачып бердиң. Ошондуктан сенин кулуң сенин алдыңда сыйынууга батынды. Теңирим, сен Кудайсың. Азыр сен өз кулуң тууралуу ушундай жакшы нерсени айттың. Сенин алдыңда түбөлүк болуш үчүн өз кулуңдун тукумуна батаңды бере башта. Теңир, эгерде сен бата берсең, анда ал түбөлүккө баталуу болот.